Birinci bölüm. Күйөө. Алган жары жарашса, кара катын ак болот. Нике кыйылган күндүн эртеси эле мойнуна ат көтөргүс оор милдет жүктөлгөнүн эркек сезиши керек. Бул бүгүн курулган үй бүлөнү өлөр өлгөнчө бузбай сактоо милдети. Төбөсү менен жер казып болсо да, ушул милдетти өтөөсүнө чыгарына өзүнө өзү ант берип алганы жакшы. Анткени үй бүлөнү бузуп алуу жашоодогу эң чоң жоготуу, эң чоң ката. Бир эле үй бүлөнүн бузулуусунан эркек менен аялга, тирүү эле жетим калган балдарга жана коомго тийген зыянды сөз менен айтып жеткире албайсың. Жигит менен кыздын никеси кыйылар замат үй бүлөлүк турмуш башталат. Никенин биринчи түнүнүн мааниси чоң. Бул тууралуу кийинчерээк кенен токтоломун. Азыр кепти никенин эртеңинен баштайлы. Мен азыр үй бүлөнү татыктуу башкарып, сүйүктүү жар, сүйкүмдүү ата болууну каалаган ар бир эркек оң кулак, сол кулагы менен угуп, көкүрөгүнө бек түйүп ала турган 10 ишке токтолуп, ар бирин ийне жибине чейин майдалап түшүндүргөнгө аракет кылам. Эркек бул. Эркек табиятынан аялдан күчтүү жаратылган. Биринчи адамдын жаратылышын эстесеңиздер. Эркек биринчи жаратылганбы же аял? Эркек биринчи жаратылган. А эмне үчүн? Алла Таала Иса пайгамбардын энеси Мариям энебиз сыяктуу алгач аялды жаратып, андан адам баласын таратса болбойт беле? Ал Исаны атасы төрөбөдүбү? Алла Тааланын буга күч кудурети жетет болчу. Анда эмне үчүн биринчи эркекти жаратып, анан анын кабыргасынан аялды жаратты? Мында Алла Тааланын өтө чоң даанышмандыгы катылып жатат. Биринчиден, эркек аялдан күчтүү болушу керек эле. Анткени анын мойнуна аялды коргоп, аздектеп багуу милдети жүктөлмөк. Ошон үчүн эркекти топурактан, тагыраагы бардык нерсени былк этпей көтөрүп турган жерден жаратты. Ал эми аялды эркектин эң алсыз мүчөсүнөн, жумшак кабыргадан жаратты. Экинчиден, эркек аялды тарбиялап, ага туура жол көрсөтүп, аны жаман иштерден кайтарып турушу керек болчу. Ошол себептен эркек биринчи жаратылып, аялга караганда ааламды биринчи көрдү. Жашоого көзү биринчи ачылды. Үчүнчүдөн, эркек үйдүн кожоюну, жол башчысы болушу керек. Жол башчы дайыма алдында жүрөт. Эркектен мурда жаратылгандыгынын сыры ушунда. Жаратуучунун даанышмандыгы менен ишке ашкан нерседе мындан башка да сырлары көп. Кептин оролуна кайтсак, аялдарга караганда эркектер физикалык жактан күчтүү, ой жүгүртүү жагынан туруктуу, кыйынчылыкка сабырдуу келишет. Эркектер аялдардын үстүнөн башкаруучу. Бул Алла бирин экинчисинен күч кубатта, акылда, сабырда жогору кылганы жана өз мал мүлктөрүнөн үй бүлөсүн каржылаганы себептүү. Ниса сүрөсү 34-аят. Үй бүлөнү ким башкарыш керек деген суроого Алла Тааланы берген жообу ушундай. Бул мыйзам эркек менен аялды жаратып, алардын табиятын мыкты билген жаратуучунун мыйзамы. Непадан бул мыйзам бузулса, үй бүлө кошо бузулат. Эркек эркектей боло албай, үй бүлөнү башкаруу аялдын бийлигине өтүп кеткен учурдун көбү ажырашуу менен аяктайт. Эгер ажырашпай үй бүлө сакталып калса да, турмуштун тузу татыбайт. Мындай үй бүлөдөн тарбиясы тайкымуун чыгат. Кээ бирөө эркек бол дегенде катынын күндө сабаган кызыл камчы бол дегени экен деп түшүнүп албасын. Кеп эркектин эркектик касиети жөнүндө. Тагыраак айтканда, аялын сүйүү, көңүл буруу, кор кылбоо, коргоп сактоо, бапестеп багуу, каалуу кумарын кандыруу, туура жолго салып динде кармоо, ал төрөгөн балдарга татыктуу ата болуу сыяктуу эркектик касиеттерди жоготуп албоо жөнүндө болуп жатат. Эми ушулар тууралуу кененирээк. Биринчи, сүйүү жана мээрим. Алланын белгилеринен дагы бири, алар менен тынчтанып жашооңор үчүн силерге өзүңөрдөн жубайларды жаратканы жана ортоңорго сүйүү, мээрим берип койгону. Чынында мында акыл калчаган адамдар үчүн белгилер бар. Сүйүүгө ар ким ар түрдүү аныктама берет. Философтор, акындар, жазуучулар, педагогтор, сексопатологдор, акылмандар, даанышмандар, жаштар, карылар жана башкалар. Ар кимдин аныктамасы өзүнүн ой жүгүртүүсүнө, турмушта башынан өткөргөн тажрыйбасына жараша ар түрдүү. Аныктамалар түрдүү болгону менен чындык бирөө. Сүйүү бар жана аны Алла Таала жогорудагы аятта ачыктады. Аятка дагы бир жолу үңүлүңүз. Силер тынч жашоо үчүн өзүңөрдөн, тагыраагы адамдардан жубай жаратып, анан ортоңорго алгач сүйүү берип, кийинчерээк ошол сүйүүнү бири-бирине болгон мээримге айландырды. Демек чыныгы сүйүү аял менен эркек бири-бирине жубай деген статусту алгандан кийин башталат экен. Анан жылдар өтүп, эч бирине билинбестен эле сүйүү мээримге айланып калат экен. Машинанын моторун жасап чыккан инженер менен мотордун иштөөсү жөнүндө талашуу жарабагандай эле, эркек менен аялды жараткан жаратуучудан алардын сүйүүсү тууралуу талашуу акылга сыяр иш эмес. Сүйүү үйлөнгөндөн кийин болсо, анда бир класс кийин окуган Чынараны улам эстетип, бир күндө бир көрбөсөм, кызыл өңгөчүмдөн ары тамак өткөрбөй, бутакка чымчык кунообу, булактын суусу толобу, буралган сулуу Чынара экөөбүз жүрүп алсак болобу деген кыздын аты гана өзгөрүп,
башка саптары ошол бойдон жазылып, буга чейин жүздөгөн кыздын алаканын кызытып, жүрөгүн лакылдатып 4 сап ыр, 3 бүктөм кагазды кошунанын мурду куюлган баласынан Чынарага бердирип, анан анын жообун күттүрүп, өзүнчө эле эрдемсетип, деле өрүтүп, үйдөгү иштин баарын айттырбай аткарткан, буга чейин эч болбогон башкача бир дем күч берген сезимди четке кагабызбы деп нааразы болушуңуз мүмкүн. Ооба, мындай сезимди четке кага албайбыз. Бирок муну сүйүү деп айтууга болбойт. Бул убактылуу жактыруу же ашыктык сезими. Айылдын тээ аркы башындагы Чынаранын үйүнө досторуңуз менен топурап барып, анан анын акыркы терезесинен жарыгы өчкөндө, ана чыгат мына чыгат деген үмүт шууласы да жалп өчүп, таң көрө. Эртең мектепте кайтканда кармасам, энеңди көрсөтөм деп ызырынып кайра кайтканыңыз эле сиздеги сезим сүйүү сезими эмес экенине далил. Чыныгы сүйүү эркек менен аялга нике кыйылып, алгачкы нике түнү өтүп, бири-бири менен бир үйдө чогуу жашай баштагандан кийин күн өткөн сайын улам күчүнө кире турган сезим. Аял менен эркек өз алдынча жүргөндө бүтүндүн жарымы болуп эсептелет. Качан гана алар бириккенде толук бүтүнгө айланат. Бүтүнгө айланды деген сөз денеге да, жан дүйнөгө да тиешелүү. Сүйүү сезимин берүү жараткандын иши. Башкача айтканда бул сезим адамда инстинкт катары сөзсүз пайда болот. Ал эми аны сактап калуу эркек менен аялдын колунда. Бир бүтүнгө айланган эр менен аял ушул бүтүндүгүн сактап калууга болгон аракетин жумшоосу керек. Эгер алардын бүтүндүгү сакталып калса, убакыттын өтүүсү менен Алла алардын сүйүүсүн бири-бирине төгүлүп турчу мээр ырайымга айландырып коет. Жашы өтүп калган аталар эшиктен киргенде "Апаң кайда?" деп сурайт. Энелер "Атаң чай ичтиби?" деп улам сурай берет. Булардын ортосунда жаш кездегидей бирине бирин тарткан сүйүү сезими жок экени белгилүү. Анда эмне үчүн булар бирисиз жашай албай тургандай байланып калышкан? Мына ушул Алла Тааланын аларга берип койгон мээр махабаты. Сөздү узартпайлы. Аялды сүйүңүз, жана сүйгөнүңүздү ага билдириңиз. Аялдар сүйүүгө муктаж келет. Аял киши кулагы менен сүйөт дегени үчүн аялга түз эле анын жүрөгүнө барып, жайланышып ала турган жылуу сөздөрдү байма-бай айтып туруңуз. Аялына "Сени сүйөм, алтыным, жаным менин" деген сөздөрдү айткандан уялган эркектер да бар. Чыны алар аялын сүйөт, бирок сүйүүсүн билдирбейт. Алар кийин ушунусуна өкүнөт. Аялдарга баары ачык айтылууга тийиш. Купуя, иште жаткан сезимди алар окуй албайт. Ошон үчүн иште катылган сырыңды аялыңа ачык эле билдирип, эртең менен жумушка жөнөгөндө "Алтыным, мен сени сүйөм. Жумуш бүткөнчө сени сагынып чыдабай кетем" деп чыксаңыз, ушул эки ооз сөзүңүз аялыңызга канат бүтүрүп, өзүн канышадай сезип, жумуштан келишиңизди чыдамсыздык менен күтөт. А эгер жумуштан бир аз убакыт таба калып, телефон чалып абалын сурап койсоңуз, же "Жаным, мен сени сүйөм. Сени сагындым алтыным" деп жазып, анан кыпкызыл жүрөкчөнү кучактап алган быйтыкчадан 5ти катары менен жиберип койсоңуз, охо, анда нур үстүнө нур деген ушул болот. Бул айтылгандар сизге тамашадай сезилүүсү мүмкүн. Жок кокуй, бул тамаша эмес. Анык чындык. Бардык жөнөкөйдүн арты татаалга барып такалат. Ар бир аз иштин артында маанилүү иштер жашынып жатат. Биз анча маани бербеген ушундай майда чүйдөнүн артында үй бүлөнүн бүтүндүгү, ынтымагы жана келечеги катылып жатат. Жумуштан келдиңиз, баягыдай эле күлүп чайнап кирип, баягы эле сөздөрдү кайталап, "Сагынып араң чыдадым" деп кошумчалап коюңуз болду. Аялга жалаң гана кечинде жатканда жакындабастан, күндүз деле учуру келгенде эркелетип, сылап сыйпап, жакшы сөздөрдү айтып туруу керек. Бул кечинде аял менен эркектин ортосундагы төшөк мамилесинин жакшы болуусуна да шарт түзөт. Бул темага өзүнчө бөлүмдө кенен кесир токтолобуз. Эми аялын чындап сүйгөн эркек эмнелерди кылып, эмнелерди кылбоосу керектигине учкай токтололу. Бул жерде айтылган сөздөр чындап сүйбөсө деле, аны менен чогуу жашоону каалаган, балдарды чогуу тарбиялоонун зарылдыгын билген, негизгиси үй бүлөнү сактап калууну көздөгөн ар бир эркекке тиешелүү. Биринчи, эркек аялын кызгануусу керек. Эч себепсиз болсо да кызганымыш болуп, сиз ага дайыма көңүл бура турганыңызды аялыңызга билдирип жүрүңүз. Кээ бир аялдар күйөөсүнүн кызганганын жакшы көрөт. Күйөөсүн кызгандыргысы келет. Башка эркек менен сүйлөшө коет, сүрөткө түшөт. Ошентип отуруп, өзүнүн адашып калганын да билбей калат. Негизи анын максаты күйөөсүн кызгантуу болчу. Анан эле бир караса, чектен чыгып кеткен. Натыйжа ажырашуу же башка бир көйгөй менен аяктайт. Ошон үчүн эркек киши аялын кызгануусу зарыл. Бирде Саад бин Убада деген айтылуу сахабанын "Аллага ант ичип айтам, эгерде аялымды жат киши менен турганын көрүп калсам, ал кишини кылычтын капталы менен чаап жиберемин" деп ачууланганын көргөндөр аны пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жеткирет. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Силер Саадтын кызгануусуна таң калып жатасыңарбы? Аллага ант ичип айтам, мен Саадтан да кызганчаакмын. Алла Таала менден да кызганчаак. Алланын кызганычы ашкере жана купуя кылынган бардык арам иштерге болот" деген. Кызганычтын пайдалуусу жана зыяндуусу бар. Пайдалуусу аялдын динин, абийирин сактоо үчүн аны жат эркектерге аралаштырбоо,
Эгер аялдын ушундай иши ачык билинсе, дароо ага чара көрүү зарыл. Ал эми зыяндуусу жөн эле шек күмөн жаратып, эч айыбы жок эле аялын обужок кызганып, ага кол же тил тийгизүү. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Аллага жаккан жана Алланын ачуусун келтирген кызгануу бар. Анык иште кызгануу Аллага жагат, шектенип кызгануу Алланын ачуусун келтирет деген. Эркек аялды коргоосу керек. Аялдар аң сезим, акыл жүгүртүү жагынан, ошондой эле физикалык жактан да эркектерге караганда алсыз экени белгилүү. Ошондуктан алар дайыма бирөөнүн коргоосунда болууну жактырат. Мусулмандардын эркек аялдын алдында басып, киргенде биринчи кирип, чыкканда биринчи чыгуу этикасы ушуга негизделген. Алдынан капыстан чыга калчу коркунучка биринчи эркектин кабылганы ийги. Муну Европа аялды басмырлоо деп түшүнгөнү менен, Голливудтун тасмаларынан коркунучта эркек аялды артка түртүп, эмне болсо да мен болоюн деп өзү алдына чыгарын көрүп жүрөбүз. Баса кээде ошо жасалма тасмалардагы сыяктуу аялыңыздын пальтосун кийгизе коюп, машинанын эшигин ачып отургузуп, джентльмендик кылсаңыз, бул деле ашыкча болбойт. Үчүнчү, сүйөмдөп эле эркек аялга кул болуп калбоосу керек. Аялын өтө берилип сүйүп алып, аны атасынан да, энесинен да артык сыйлап, жалаң гана анын сөзү менен болуп, кыл дегенин аткарып, кылба дегенин таштаган эркектер сүйүүнүн чегин билбеген же алсыз эркектер. Аялдын ар бир эле айтканын аткара берүү болбойт. Анткени аял затында акылга караганда боорукерлик жана меримдүүлүк көп. Кээде ал каалаганын алгысы келет, каалаганын кылгысы келет. Эгер анын айткан дегени бүт орундала берсе, чектен чыгып кетет жана өзүн токтото албай калат. Ошон үчүн Алла Таала эркекти үйгө башчы кылган. Эл башкаруу, элди намазга жыгуу, аскердик иштер, талак берүү сыяктуу олуттуу иштерди бүт эркекке тапшырган. Мисалы, талак берүүнү аялдардын эркине койгондо, аялдар ай өтпөй күйөөлөрүн талак кыла бермек. Дептериңизге жазып, көңүлүңүзгө түйүп алыңыз. Аялдар дайыма бирөөнүн коргоосунда болуусу керек. Кыз турмушка чыкканга чейин атасынын, ага-инилеринин коргоосунда болот. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн коргоосуна өтөт. Гүлдү сугарып, топурагын жумшартып, аздектеп караса, кулпуру ачылат. Аялдын табияты гүл сыяктуу. Аялыңыз ички сезимдериңизди, ойлонгон оюңузду туура эмес жоруусу мүмкүн. Ошон үчүн аялыңызга дайыма ачык болуңуз. Аялыңызга сүйүүңүздү билдирүүдөн эринбеңиз жана тартынбаңыз. Аялдын жан дүйнөсү жаз күнүндө өзгөрмө, куулма келет. Жазда жамынчыңды ала жүр дегенге көңүл буруңуз. Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Хадича энебиз дүйнөдөн өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун бирөөлөр менен үйүндө отурган. Бирөө келип эшикти ачты. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, карагылачы, бул Хадичанын эжеси окшойт. Эшикти куду Хадича такылдаткандай такылдатып жатат, деди. Карашса, чындап эле Хадича энебиздин эжеси Халима апа экен. Меккени мусулмандар өздөрүнө каратып алган күн. Убагында капырлардын кысымы менен туулган жерин, короо жайын калтырып, аргасыздан Мадинага чыгып кеткен сахабалардын кубанычы койнуна батпай, жеңиштик маанай жанып турат. 10 миңдеген адамдар пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун кайрылуу кутпасын угуп, жүздөгөн адамдар динди кабылдап жатат. Арыдан келе жаткан бир кемпирди көрө калып, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ага утурлай басты. Үстүндөгү желегин чече коюп жерге түшөп, экөө ага отуруп, узун сабак кепке кирди. Бирде маанайы чөгүп, бирде көтөрүлүп кызуу сүйлөштү. Кийин Айша энебиз ага Алла ыраазы болсун, пайгамбарыбыздан ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, баягы сиз менен сүйлөшкөн кемпир ким эле? деп сурады. Ал Хадичанын бир курдашы болчу, деди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бирде күлүп, бирде ыйлап, кызыкмай курдуңуздар, эмнен сүйлөштүңүздөр? деди. Хадичаны эстедик. Жакшы күндөрдө эстегенде маанайыбыз көтөрүлдү. Анын жоктугуна келгенде маанайыбыз чөктү, деди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Айша энебиздин аялдык сезими ойгонуп, кызганычы жылт этти. Ошол карыган кемпириңизди такыр унутпадыңыз да. Алла Таала сизге андан жашын, жакшысын насип кылды го. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ачуусу келе түштү. Жок Айша, андай эмес. Адамдар мага ишенбегенде Хадича мага ишенген. Адамдар мен алып келген динди жалганга чыгарганда Хадича анын акыйкат экенин моюндаган. Ал мага бардык перзенттеримди төрөп берген аял. Анын ачуусун келтиргенине ичинен кейиген Айша энебиз Алладан менин күнөөмдү кечирүүсүн тилеп дуа кылыңызчы деп жиберди. Биринчи сен Хадичанын күнөөсүн кечирилүүсүн сура, деди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. О Алла, Хадичанын күнөөлөрүн кечире көр, деп Айша энебиз дуа кылды. Андан кийин пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Айша энебиздин күнөөлөрүн кечирүүсүн Алладан сурап дуа кылды. Фатима энебиз турмушка узап жаткан учур. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жупуну жашап, кызына берчү жаратылуу себеби жок эле.
Сахаба аялдардын бири кийим кечесин, дагы бири төшөнчү ордун даярдады. Кызынын болор болбос себине карап туруп, пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, көзүнөн жаш кылгырды. Ата, бүгүн кубана турган күн эмеспи? Деди кызы Фатима атасына аяр карап. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашын сүрттү. Ооба кызым, бүгүн кубанычтуу күн. Мен апаң Хадишаны эстеп кеттим. Ал дагы сенин турмушка чыккан күнүңдү көрүүнү самач эле. Экинчи, көңүл бөлүү. Менин кабинетиме жашы 35ке чамалап калган аял кирүүгө уруксат сурады. Ага кириңиз дегенде ишара жасадым. Ал тартынгансып, айырлай басып келип, мен колум менен көрсөткөн отургучка көчүк басты. Мен туура болжопмун. Анын жашы 34 экен. Бирок көздөрүнүн астын шишимек тартып, жашын жок эле дегенде 2-3 жыл улуураак көрсөтүп турат. Кайгынын, көп ойлонгондун белгиси. Мен аны дароо эле эшиктен баш бакканда эле байкагам. Ал мага жаш курагын айтып, анан мемире отуруп калганда, күйөөңүз сизге эмне үчүн көңүл бурбай жатат деп ойлойсуз? Деп сурадым. Сиз менин күйөөм мага көңүл бурбай койгонун кайдан билесиз? Мен сизге али эч нерсе айта элекмин го, деди аял, ары таң калып, ары чочуп. Бирок көздөрү жанып, кубанып да кеткенсиди. Сиздин эмне үчүн келгениңизди билбесем, анда тетиги дүкөндүн кире беришинде жумшак май токойт сатып отурганым мага куп жарашмак. Мен аны, ал мени карап, бир азга көз тиктешмей ойногондой сенее калдык. Анан экөөбүз тең күлүп жибердик. Андан ары тээ бала кезден бери чогуу ойногон курбалдаштай, жаштыктын жалын жылдарын бирге өткөргөн сырдаштай, турмуштун оош кыйышын бирге таткан достордой чачылып, төгүлүп сүйлөштүк. Мен жогоруда кеп баштагандай эле бул аялдын көйгөйү күйөөсүнө тиешелүү экен. Мага кийинки күндөрү дартын дабалатканы келген аялдардын 90% күйөөсү ага көңүл бурбай койгонун даттанууда. Мен бул орунда тагыраагы үй бүлөдөн жабыркаган аялдарга психологиялык жактан жардам көрсөтүү борборунда отурганыма 15 жылдын жүзү болду. Буга чейин да мындай даттануулар күн узабай келип турган. Бирок мынабу акыркы 2 жылдагы аялдардын абалын көрүп туруп, абал ушундай улана берсе, биз Европа өлкөлөрү таштанды аялдардын көрүсөнүнө айланабыз го деп шекчий баштадым. Батыштын кайсы бир өлкөсүндөгү абалды бирөө ушинтип сүрөттөптүр. Батышта бул көнүмүш экени маалым. Ага баш оорутуунун деле кажети жок. Өкүнүчтүүсү, өтө эле өкүнүчтүүсү, мындай көйгөйлөрдөн биз деле куружалак эместигибизде. Мына ушуга баш оорутса жарашат. Аларда эркектер ойнош күтүп, басса турса ошону менен болуп, мурдагыдай аялынын пальтосун кийгизе коймой, эртең менен төшөктөн тура электе нан үчтөсүн көтөрүп кирмей адаттарын калбай калганда, күйөөм көңүл бурбай калды деп даттана башташат. А бизде башкачараак. Бизде эркектер ойнош мойношу жок. Эртелик кеч аялынын жанында отуруп эле аялынан алыстап кетет. Тагыраагы аялына көңүл бурбай жатканын өзү билбейт. Аял эркектин кабыргасынан жаратылган. Эркектин көңүл буруусуна муктаж. Азык түлүгүн, кийим кечесин алып берип, мен аялыма көңүл буруп жатам деп ойлоо туура эмес. Аялдар эркектен такыр башка нерсени күтөт. Мисалы кечинде жумуштан келдиңиз дейли. Аялыңыз күлүп жайнап сизди тосуп алды. Үстүнө кечээ сиз алып берген жаңы көйнөгүн кийип алыптыр. Сиз көйнөгүң сонун жарашыптыр. Мурдагыдан да сулуу болуп калыпсың, дебей, кийимиңизди чечкени аркы бөлмөгө кирип кеттиңиз. Алла Таала бешенесине бейиштик деп бадырайта жазып койгон күйөөсү көңүл бурабы, бурбайбы, аны менен жумушу жок. Күйөөсүнүн, балдарынын 6 саны аман, кыбырап тирүү жүргөнүнө шүгүр кылып, тагдырына ыраазы болуп жашаган кээ бир алтын баштуу аялдарды эске албаганда, аялдардын көбү сиз азыр тиги жаңы көйнөккө анча маани бербеген сыяктуу, аңды дөңдү байкабаган эркектердин бул кылыгын жүрөгүнүн түбүндө катылып жаткан блокноттун жаңы барагына бадырайта жазып коет да, кез келгенде аны үтүр чекитин калтырбай окуп берет. Ал көйнөк эскирип, жыртылып, жарым жартысы майлык, жарымы жалаяк болуп калса да, тиги жүрөктө сакталган блокноттогу жазуу такыр эскирбейт. Ошон үчүн арадан 15 жыл өткөндө, аялыңыз сизге ошо көйнөктү эстетип, сен мага такыр көңүл бурган эмессиң, десе, кайсы көйнөк экен деп, чачыңызды агартпай эле койгонуңуз оң. Андан көрө аялыңыз жаңы кийим кийген сайын мактап турууну адат кылып алсаңыз, эртедир кечтир кесепетин тийгизе турган ушул баледен кутуласыз. Күн сайын эле аялына гүл көтөрүп, баскан турган сайын эле аны мактай берүү биздин кыргыз жигиттерине анча деле ылайыктуу иш эмес. Бирок эркек жок эле дегенде кайсы учурда аялына көңүл буруп коюу керектигин билип албаса, мунусу өз башына муш болор да чындык. Анда буларга көңүл төшөңүз. Биринчи, аялыңыз кубанганда кошо кубанып, анын кубанычын өзүңүздүн кубанычыңыздай кабыл алыңыз. Бул аял кишилерге да тиешелүү. Эркек кубанганда аял да анын кубанычына шериктеш болушу керек. Бул тууралуу аялдар бөлүмүндө сөз кылабыз. Экинчи, аялыңыз жаңы кийим кийгенде сөзсүз көңүл буруп коюңуз. Бул тууралуу жогоруда азын-аулак кеп кылдык. Үчүнчү, майрамдарда кандайдыр бир кайгылуу иш болуп, аялыңыз кыйналып калганда же жөн эле көп күндөн бери аялыңыздын көңүлүн көтөрө элек болсоңуз, анда бир букет гүл же аялыңыз жакшы көргөн дагы бир башка нерсени көтөрө келип, сиз аны унутуп кала элегиңизди билдирип коюңуз. Төртүнчү,
Тамак учурунда аялыңыз жасаган тамакты бир ооз мактап коюңуз. Тамак анча даамдуу болбосо деле мейли. 5. Анча-мынча эске түшкөндө аялыңызга анын дагы деле жаш кездегидей сулуу, сымбаттуу экенин, эгер толуп, сымбаты бузулуп баратса, ушул бузулган сымбаты сизге көбүрөөк жагып жатканын айтып туруңуз. Бирок бул комплиментти аялыңыз өзүн карманган, такыба, жеңил ойлуу эмес аял болсо айтыңыз. Кээ бир аялдар мындай мактоону укканда өзүн сизден өйдө сезип алуусу мүмкүн. Бул дагы ортодо чоң көйгөй жаратуусу мүмкүн. 6. Аялыңыз менен жакындашкандан кийин дароо тескери карап кетпей, ага көңүл буруп, ширин сөздөрдү айтып коюңуз. Бул дагы аялдарга көңүл буруу абдан зарыл болгон учур. Буга кийинчерээк нике жана төшөк маселелери бөлүмүндө кенен чонун токтолобуз. Дептериңизге жазып, көңүлүңүзгө түйүп алыңыз. Аялды үй-жай, тамак-аш, кийим-кече менен камсыздоо эркектин милдети. Бирок бул аялга көңүл буруу болуп эсептелбейт. Эркек көбүнчө аялы ага көп көңүл бурбай, алысыраак болгонун жактырат. Аялдар тескерисинче. Кээде бир букет гүл үй бүлөнүн мына үзүлөйүн деп турган учугун темирдей бекемдеп коюшу мүмкүн. Футбол көрүп жаткан учурда аял сүйлөп калса, ага ооба же жок деп жооп берип коюу зарыл. Барселона жеңеби, Мадрид жеңеби, ага бир тыйынчалык мааниси жок экенин унутпаңыз. Уйку канчалык таттуу болсо да, аял менен таттуу жашоо үчүн аны карап бир азга ойго жатууга туура келет. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Алланы ыраазы кылуу үчүн аткарылган жакшылыктын баары садака. Атүгүл аялыңдын оозуна бир тиштем тамак салсаң, ошо да садака. Айшенебиз минтип кеп салат. Бирде Хабашстандан келген бир топ киши мечитте кылычтарын жалаңдатып, бири-бири менен кылычташып, өнөрлөрүн көрсөтүп жатышыптыр. Алланын элчиси босогодо аларды тамаша кылып турган экен. Мен да алардын оюнун көргүм келип моюн создум. Алланын элчиси мага чапанын жаап, өзү алдыма өтүп калкалап, мага оюнду көрүүгө шарт түзүп берди. Мен анын ийинине жөлөнүп, тигилерди тамаша кылдым. Качан мен өз каалоом менен үйгө кирип кеткенге чейин Алланын элчиси ордунан былк этпей турду. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аялдарына дайыма көңүл буруп, аларды кабагынан, сүйлөгөн сөзүнөн эмнени каалап, эмнени каалабай тургандыгын билчү. Бир жолу Айшенебизге Аллага ант ичип айтам. Мен сенин мага нааразы болгонуңду да, ыраазы болгонуңду да анык билем дейт. Кантип билесиз? Деп кызыгат Айшенебиз. Мага нааразы болгондо Ибрахимдин Раббисине ант болсун деп сүйлөп каласың. Ал эми ыраазы болгонуңда Мухаммеддин Раббисине ант болсун деп сүйлөйсүң. Дейт пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. 3. Жакшы мамиле. Эртең менен жыйылбай калган төшөк, балдар чачып кеткен кийимдер, шашлыш тамактануудан артып калган тамактар, жуулбаган идиштер, ананда тунжураган жымжырттык менен жалгыздык. Бул кимге жагат? Эч кимге. Ооба, бир караган кишиге бул жагымсыз көрүнүш. Анткени менен бирок деген жери бар. Бирок жакшы аял мындай көрүнүшкө кабагын бүркөбөйт. Уф деп үшкүрүнбөйт. Жумушка шашкан күйөөсү, окууга ашыккан балдары бар экенине шүгүр кылат. Ошолордун төшөгүн жыйып, кийимин эреттеп, идиш аягын жууганына сыймыктанат. Мындай аялдарга күйөөсүнөн бир гана нерсе керек. Ал жакшы мамиле. Аялга жакшы мамиле кылуу жараткан Алланын буйругу. Аларга, аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп Алла Таала буйруган. Ниса сүрөсү 19-аят. Жакшы мамиле деги кандай болот? Биз аялдарыбызга жакшы мамиле кыла албай жатабызбы деген суроолор туулары анык. Ошон үчүн кайсы иштерди аткарсак аялыбызга жакшы мамиле болуп эсептелери тууралуу учкай сөз кылалы. 1. Сырттан киргенде, телефон чалганда же жолуккан учурда аялыңызга салам айтыңыз. Аялыңыз оозунуп салам айтса, алик алыңыз. Саламды биринчи айткан адам соопту көбүрөөк аларын билесиз. Саламдын ичине катылган өзүнчө сыры бар. Ал ырыскыны арттырат, күнөөлөрдү өчүрөт, соопту көбөйтөт, көңүлдү жибитет, таарынычты жазат, кекти кетирет, маанайды көтөрөт, махабатты күчөтөт. 2. Жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Тагыраагы аялыңызга жылмайып караңыз. Башка мусулман бир туугандардын жүзүнө жылмайып кароо садака. Ал эми өзүңүздүн аялыңызга жылмая карасаңыз, сооп сыйы андан да ашып түшөт. 3. Тамашалашып ойноңуз. Кучактаңыз, суу чачыңыз, жашынып чочтуңуз. Кыскасы, аялдын көңүлүн көтөрүңүз. Аялда адам, алда бирөө менен ойногусу келет, көңүл ачкысы келет. Мына ошол адам сиз болушуңуз керек. 4. Аялыңыздын кемчиликтерине сабыр кылыңыз. Кемчилиги үчүн аны жаман көрбөңүз. Анын жакшы жагын карап, ошонусу үчүн жакшы көрүп, жакшы мамиле жасаңыз. Ар бир адамдын жаман жана жакшы жагы бар.
Сиздин көзүңүзгө эч бир кемчилиги жоктой көрүнгөн, сиз тим эле периштедей элестеткен тиги көчөдө жүргөн аялдар да кимдир бирөөнүн көңүлүн көк таштай калтырган. 5. Аялды сөкпөңүз, урбаңыз, теппеңиз. Уруш талаш менен күн өткөргөн үй бүлө эмес. Оба, казан аяк кагышат, бирок дайым эле кагыша берсе, казанда аякта оңбой калат. Аялды катуу, бекем кармоо зарыл. Антпесе мунун да зыяны тиет. Бирок муштум же тепки менен эмес, сүр менен, акыл насаат менен башкаруу керек. Дептериңизге жазып, көңүлүңүзгө түйүп алыңыз. Аялдарга жакшы мамиле кылгыла. Бул Алланын буйругу. Аял кабыргадан жаратылган. Кабырга ийри, аны түздөйм десең сынып калат. Ийирлигине ыраазы болуп жаша. Аялдарына жакшы мамиле кылгандарды пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мактаган. Үй бүлө муштум же тепки менен сакталбайт, жакшы мамиле менен сакталат. Эгер аларды жаман көрүп калсаңар да, аялдар менен сылык сыпаа жашагыла. Силер жаман көргөн нерседе Алла көп жакшылыкты жашырып койгон болуусу мүмкүн. Ниса сүрөсү 19-аят. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Айтымда пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Айшенебиз менен жарышып, ага жетпей калат. Кийинчерээк Айшенебиз бир аз толуп, жакшы чуркай албай калганда, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун аны менен дагы жарышып, бул жолкусунда озуп кетет. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мындай деген: Аялдарыңарга зулум кылуудан корккула. Аларды Алланын сөзү менен адал кылып, аманатка алгансыңар. Анас ага Алла ыраазы болсун минтип айтат. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун эч кимди урган эмес. Аялдарга да, кызматчыларга да кол көтөргөн эмес. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Ыймандуулардын жакшысы кулк мүнөзү жакшылар. Силердин жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылганыңар. Айшенебиз ага Алла ыраазы болсун айтат. Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мени эркелетип, Айиш деп чакырчу. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан. Кимдин эки аялы болуп, ал аларга адилеттүү мамиле кыла албаса, кыяматта бир иптасы кемтиктирилет. Анас ага Алла ыраазы болсун кеп кылат. Хайбардан келе жатканыбызда бир жерде эс алып, кайра аттанганда пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун тизелеп отура калып, Сафия энебиз анын ийнине бутун коюп, төөгө минип жатканын көргөм. 4. Төшөк мамилеси. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат, анан арты менен табышат. Бул макалдын философиясы абдан терең. Даракты кармап турган анын тамыры, үй бүлөнүн тамыры ушул төшөк мамилеси. Күндүз урушуп тартынып, жек көрүп, бири-бириңди көргүң келбей калса да, кечинде кучакташып жаткыла, деп айтыптыр бирөө. Чынында урушканды жараштырганда, жарашканды уруштурганда төшөк. Тагыраак айтканда, жубайлардын ортосундагы келишпестик, көңүл калуу, жек көрүү жана башкалар акыры ажырашууга чейин алып барган иштердин көбү төшөк мамилесинен улам чыгат. Төшөк мамилеси бактылуу үй бүлөнүн негизги түркүгү болгондуктан, китепте нике жана төшөк деген атайын бөлүмгө орун бердим. Төшөк мамилеси тууралуу ошол бөлүмдө ийне-жибине чейин кеп кылабыз. Ал эми бул жерде эркек төшөк мамилесинде эмнелерге көңүл буруу керектигине азын-улак токтоломун. 1. Аялдын эркекти каалап жатканын эркек билүүсү керек. Аялдардын көбү каалоосун күйөөсүнө да ачык айта албайт. Эгер эркек аны байкабаса же байкамаксан болсо, мындай абал бир канча жолу кайталанса, аял мындан жабыркап, ортодо түрдүү келишпестиктер чыга баштайт. 2. Эркектердин баары аялдын таза, жыттуу, көзгө сүйкүмдүү болуусун каалайт. Ошол сыяктуу эле аялдар да эркектерден ушуну самайт. Ал эми көп эркектер эркектен эшек үркпөйт деп үйүндө өзүнө карабайт. Жакындашуу убагында ооздон, деледен чыккан жагымсыз жыт төшөк мамилесинин ырахатын азайтып, аялдын көңүл калуусуна алып келет. Эркектер үйүндө деле кайсы бир жетекчи менен жолугушууга же ресторанга тойго жөнөгөндөй жуунуп, таранып, атыр себинип, чач сакалын майлап таранып алса, аялынын сүйүүсү улам күчөйбөйбү? 3. Аялга кечинде гана жакындап, күндүз ага көңүл бурбай коюу туура эмес. Кечки кошулуу ырахаттуу болуусу үчүн ага күндүз эле даярданып, аялды эркелетип, сылап-сыйпап, кармалап кечкиге даярдай берүү чекилик эмес. 4. Аял менен кошулганда аялдын кумары канганча аны менен бирге болуу зарыл. Кээде эркектин кумары эрте канып, аялдыкы кечирээк болушу мүмкүн. Мындайда эркек өзүнүн кумарын кандырып басып кетсе, бул аялга бардык тараптан зыянын тийгизет. 5. Аял менен жакындык кылган соң, бир азга аялга көңүл буруп, аны эркелетип коюу керек. Анткени аялдар жакындашуудан кийин эркектин дароо алыстап кеткенин жактырбайт.
Кумар каалоосу канганы менен рахаты али бүтпөйт. Мына ушулар ар бир эркек маани берип, көңүл бура турган иштер. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Үй бүлөдө аял менен эркектин ынтымагы төшөк мамилесине түздөн түз байланыштуу. Күндүз ортодо кандай таарыныч болбосун, кечинде кучакташып жаткыла. Тазалык ыймандан. Кумар каалоосу канбаган аял арам, жаман ишке кадам таштоосу мүмкүн. Бел кубаты күчтүү болуусу үчүн өзүнүн ден соолугуна көңүл бурсун. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сахабаларына: аялыңар менен жакындашканда жаныбарлар сыяктуу жулунбагыла. Ортоңордо абалды жөндөй турган мамиле болсун, деди. Ал кандай мамиле болушу мүмкүн? Деп сурашты. Өбүшүү, жыныстык арзууну ойготуучу сөздөр, деп жооп берди. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: намаз оку, андан кийин укта, орозо карма, оозуң ачык күндөрүңдө болсун. Себеби денеңдин, көзүңдүн жана аялыңдын акысын беришиң керек, деген. Бир жолу пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: араңардан бирөө өзүнүн аялы менен жыныстык катнаш кылса, бул да садака эсептелет, деди эле. Сахабалар таң калып, өзүнүн кумар каалоосун кандырганы үчүн да сооп алабы, деп сурашты. Айткылачы, эгер ошол адам кумар каалоосун никесиз, арам жол менен кандырса, күнөө болобу? Анын сыңары каалоо кумарын адал жол менен кандырса, сооп болот, деди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Узак сапардан келе жатканда үйүнө аябай шашылган Жабир бин Абдуллага пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: шашылба, кечкирсин. Аялдар чачтарын тарап тазаланышсын, адеп жерин тазалашсын, деп насаат айтты.